Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Нурбек Акановдун агасын атып кетишти. Бул тууралуу Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кечээ 26 май күнү болжол менен саат 23:20 чамасында Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынан Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн 102 кызматына кабар келип түшкөн. Анда ошол эле күнү Жалал Абад шаарынын Манас Кең көчөсүндө белгисиз ок атуучу курал менен 1977-жылы туулган А.С. аттуу адамды атып кетишкендиги кабарланган. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге барып кароо жүргүзгөн. Окуя болгон жерден маркасы белгисиз травматикалык ок атуучу куралдан атылган резина октору алынып, күбөлөр суралып, тиешелүү материалдар чогултулган. Топтолгон материалдар Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине жазык кодексинин 266-беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Алдын ала жүргүзүлгөн териштирүүнүн натыйжасында Жалал Абад шаарынын Манас Кең көчөсүндө болжол менен саат 22 чамасында жабырлануучу А.С. аттуу жаранды Азия түспөлүндөгү 20-25 жаштардагы 2 адам белгисиз ок атуучу курал менен 3-4 жолу атып жиберип, окуя болгон жерден изин жашырып кетишкен деп айтылат маалыматта. Учурда бул кылмыштын бетин ачуу максатында тергөө тапшырмасы берилип, ыкчам иликтөө иштери жүрүүдө. Эс алуу андан ары отставка. Саясий чөйрөдө азыркы өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев дал ушул жумада отставкага кетери айтылып жаткан. Премьер-министр да түйүнчөгүн түйүнүп, куржундарын жыйнап, чакан чөйрөгө этият болгула, документтерди жайына келтиргиле. Бизге каршы көргөзмө берчү кишилер болсо азыртадан сүйлөшүп баштагыла деп такилептештирип тарашкан. Ошону менен отставка маселеси бир беткей чечилип калгандай болгон. Тилекке каршы бажасы Иманкадыр Рысалиев тез арада сени отставкага кетиргенче өз каалооң менен убактылуу эс алууга чыгып тур. Актанганга жакшы, коомчулукка мыйзам сыйлаган киши болуп көрүнөсүң деген кеңешин берген. Дал ушул кеңештен кийин Абылгазиев жыштык ишине байланыштуу убактылуу кызматын тапшырды. Өкмөт башчы өкмөттүн ишин координациялоону жана мамлекеттик органдардын туруктуу иштөөсүн камсыздоону биринчи вице-премьер Кубатбек Бороновго тапшырганы айтылды. Иштебей койдуңар. Нарындагы COVID-19 боюнча жетекчилердин жоопкерчилиги каралууда. Нарын облусунун жетекчилигине сөгүш жарыяланып, облустук медициналык мекемелердин башчыларын иштен алуу сунушу киргизилди. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Өкмөттүн Нарын областындагы өкүлү Эмилбек Алымкуловго, анын биринчи орун басары Касен Азизовго сөгүш берилди. Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча ишти жетишсиз деңгээлде жүргүзгөндүгү үчүн республика ыкчам штабтын сунушу менен тийиштүү чечимди премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев кабыл алган. Нарын областындагы эпидемиологиялык абал боюнча статистика дурус эмес. Жалпысынан 297 учур аныкталса, анын ичинде 17си жаңы катталды. Нарын областында коронавирус инфекциясына кабылгандардын саны Ош жана Жалал Абад областына салыштырмалуу жогору. Эгерде облустун жетекчилиги тийиштүү бүтүмдөрдү чыгарбаса жана абалды жакшыртпаса, анда тиешелүү чечим кабыл алынат деп айтылат маалыматта. Билдирүүдө жаңы көз жарган аялдар ооруканадан чыгып кетүүгө аракет кылган учурларга жол берилгени белгиленди. Эпидемиологиялык абалды оңдоо үчүн облустун бардык мүмкүнчүлүгү бар болчу. Облустук төрөт үйүндө кырдаалды жакшырткан жоксуңар. Жаңы көз жарган аялдар ооруканадан чыгып кетүүгө аракет кылган учурларга жол берилди. Облус жетекчилиги толук киришпей, абалга тийиштүү көңүл бурбай койгон. Ошондуктан бүгүнкүдөй статистиканы көрүп турабыз. Мунун бардыгы жетишсиз иштен зарыл болгон ыкчам чечимдерди өз убагында кабыл албоонун, жагдайга карата талаптагыдай көзөмөлдүн жоктугунан болуп жатат. Буга жол бербеш керек, деди биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов республикалык штабтын жыйынында. Акыйкатчы камактагы Атамбаев менен Осмоналиев ден соолугу начар болуп жатканын айтышты. Акыйкатчы Токон Мамытов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып жаткан айрым мурдагы жетекчилер менен жолугуп чыкты. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, 26 майда Мамытов жана Акыйкатчы аппаратынын абактагылардын укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Алберт Колопов атайын кызматтын тергөө абагына барып келишти.
Акыйкатчы жолуккандардын катарында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы вице-премьер Дүйшөн Зилалиев, Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимов, Энергия холдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев, экс-депутат Каныбек Осмоналиев, Атамбаевдин жубайынын аты аталган иш боюнча кармалган Бектурсун Айталиев менен Сардор Абдрахманов да бар. Маалыматта Осмоналиев ден соолугу начар болуп жатканын айтып, далил катары президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасынын медициналык аныктамасын көрсөттү. Атамбаевдин кан басымы туруктуу болбой жатканын айтты. Жогоруда аты аталган адамдар айрым судьялар жана тартип коргоо органдарынын жетекчилери мыйзамсыз иштерге барганын айтып, нааразычылык билдиришти деп айтылат. Акыйкатчынын басма сөз кызматы бардык арыздаттануулар дыкат талдоого алынып, тийиштүү сот органдарына жана мекемелерге жазуу түрүндө тийиштүү кайрылуулар жөнөтүлөөрүн билдирди. Ак Ордодогу эки көчө Ажыматов менен Иманалиевдин ысымын алды. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Ак Ордо 3 конушунун эки көчөсүнө төкмө акын комузчу, эл артисти Элмирбек Иманалиев менен белгилүү акын Зайырбек Ажыматовдун ысымын ыйгаруу боюнча сунушту айылдык кеңештин депутаттары бир добуштан колдошту. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Айылдык кеңештин депутаты Сүйүнбай Табалдиевдин айтымында сессияга жогорку кеңештин депутаты, айыл аксакалдары жана активисттер да катышкан. Жалал-Абадта өзүн өрттөгөн жигит каза болду. Ушул жылдын 25-майында Сузак районундагы айылдардын биринде өзүн бензин чачып өрттөгөн 24 жаштагы жигит ооруканада жатып каза болду. Жалал-Абад областык клиникалык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Гүлбарчын Рахманова азаттыкка жабырлануучу ооруканага 98% денесине күйүк алып келип түшкөнүн билдирди. Бейтаптын денесинин баары кара болуп күйүп калган. Ооруканада жатканда араң дем алып жаткан болчу. 26-майда денесинен алган күйүктөн улам каза болду. Аны менен бирге түшкөн 40 жаштагы эркек кишинин денесинин 40% күйүп, учурда абалы орточо. Маалыматтарга ылайык Базаркоргон районунун Бешикчоон айылынын 24 жаштагы тургуну сүйлөшкөн кызын ата-энеси бербей койгон соң ушундай кадамга барган. Анткени Сузак районундагы 15 жаштагы кыздын ата-энеси анын жаш экенин эске алып, турмуш курушуна макул болгон эмес. Өрттөн жабыркап ооруканада жаткан экинчи киши маркум жигит үйлөнгүсү келген кыздын атасы экендиги айтылат. Окуяны Сузак райондук милициясы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылуу катары каттап териштирүү иштери жүрүп жатат. Коронавирус илдетинин курчуп кеткендигине байланыштуу Нарын облустук бириктирилген оорукананын бир нече бөлүмү убактылуу жабылганын аталган облустун башчысы Эмилбек Алымкулов билдирди. Ушул тапта терапия, неврология жана балдар бөлүмдөрү убактылуу жабылды. Ал эми кардио, травматология, хирургия, жугуштуу оорулар, реанимация жана төрөт бөлүмдөрү, лабораториялар иштеп жатат. Дарыгерлер менен кеңешип, тургундар өмүргө өтө коркунуч келтирбеген оорулар боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна кайрылса болот, деди Алымкулов. Ошондой эле ал облустук оорукананын айланасы толугу менен курчалганын айтып, адамдар унаалар өтө зарыл иштери менен гана кирип чыгып жатканын белгиледи. Учурда Кыргызстан боюнча Нарын аймагында коронавирус кооптуулугу курч болуп турат. Өткөн суткада Нарын областынан 17 кишиден инфекция чыккан. Ал жакта жалпы оорулардын саны 297ге жетти. Индияда күйөөсү уктап жаткан аялына кобраны кое берип, аялын өлтүргөн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Индиялык 27 жаштагы Сураж аттуу мырза 2 ирет аялын өлтүрүүгө аракет кылган. Биринчи жолу 2-мартта аялынын уктоочу бөлмөсүнө уулуу кара чаар жыланды кое берген. Жылан чагып, анын кесепетинен жубайы Утра 2 айдай ооруканада дарыланган. Андан соң аны төркүнүнө алып келип жакындары карап жатышкан. 7-май күнү жубайынын жанында калган Сураж аял уктап жатканда кобраны кое берген. Бул ирет Утранын өмүрүн сактап кала алышкан эмес. Сураж Утранын бөлмөсүндө эч нерсе болбогондой калган. Утранын апасы кызын көрүп кыйкырып киргенде гана ойгонгон. Утраны тез арада ооруканага жеткиришкен, бирок дарыгерлер анын көз жумганын аныкташкан деп жазылат полициянын билдирүүсүндө. Утраны алып кетишкенде кобраны таап өлтүрүшкөн. Утра каза болгондон бир нече күн өткөндө Сураж анын байлыгын ээлеп калуунун аракетин көргөн. Ошондо гана кыздын ата-энеси күйөөсүнө шекшип башташат. Тергөөчүлөр Сураждын жыландын ээси менен бир нече ирет байланышканын жана интернеттен жыланды изилдеген видеолорду көргөнүн аныкташкан. Маалыматка караганда Утра колунда бар үй бүлөнүн кызы болгон. Ал эми Сураж банкта иштеген катардагы кызматкер, акчага муктаж болгон. Полициянын берген маалыматына ылайык, нике катталып жатканда Суражга 100 чакты алтын тыйын, жаңы автоунаа жана 500 миллион рупий белек кылышкан. Ал ажырашып кетсе, ага берилген септи кайтарып берүүгө туура келет деп ойлогон. Ошол себептен жубайынын көзүн тазалоону чечкен, дейт полиция
полиция кызматынын өкүлү. Учурда сураш камакка алынып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатканы айтылат. Депутат Жанарбек Акаев коррупцияга каршы күрөшүү, мыйзамсыз сатылган жыштыктарды кайтаруу прокуратуранын милдети экенин эске салды. Ал бул тууралуу өзүнүн дарегине карата прокуратуранын дооматына Facebook'тагы баракчасы аркылуу берген жообунда айткан. Башкы прокуратура жыштыктарды ордуна биз мурда эле кайтарганбыз. Аны Жанарбек Акаев менчиктеп алгысы бар деген мааниде маалымат таратыптыр. Андай болсо эмне үчүн маалыматты жаап жашырып басып жаттыңар? Абылгазиевдин атын биз атамайынча балким билинбей калат дегенсип маалыматты элден жашырып аттыңарбы? Бул жыштыктарды ордуна кайтардык, коррупцияга каршы иштеп атабыз деп элге мурдараак маалымдап койсоңор болмок. 26 май күнү башкы прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаевдин соц тармакка чыккан маеги боюнча билдирүү тараткан. Анда депутаттын парламенттеги 5 мүнөттүк сөзүнөн кийин Sky Mobile ишканасына берилген радио жыштык боюнча мурда чыгарылган буйруктар жокко чыгарылып, мамлекетке 5 миллиард сом кайтарылат деп айтканы чындыкка дал келбейт деп жазылган. Башкы көзөмөл органы радио жыштыктын коррупциялык жол менен мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчилери жеке ишканалардын өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып, лицензияны мыйзамсыз берген үчүн сотко чейинки өндүрүш 7 апрелде эле башталганын маалымдаган.